Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акуджанович, Иманнуру Райымбачаева. Кыргыз республикабызда РСК банк иштеп жатат. Эмнеге биздин жарандарыбызга жакшы шарт түзүп бербейбиз? РСК банк өкмөтүнө караштуу болгондуктан акчалардын баарысы бала бакчадан баштап мектептер, окуу жайларыбыз, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин маянасы, мамлекеттик төлөмдөр, пенсия, жөлөк ушул банк аркылуу жүргүзүлөт. Демек, иш жүрүп жатат да. Туурабы? Кыргыз Республикасынын Баткен областынын Кадамжай районунда караштуу Айдаркен шаарындагы РСК банктын филиалы 1 жылдан бери жабык. Ошондуктан биздин ошо жарандарыбыз, ошо Айдаркен шаарындагы жарандарыбыз ошо айлык алганга өтө кыйын болуп атат. Уруш жаңжал менен акчаны алып же албай кетишет. Чырдашкан учурлар абдан көп болуп атат. Мисалы, Айдаркен шаарында жана Бирлик айыл өкмөтүндө жалпысынын 26 000 киши жашайт. Бул жашоочулар үчүн банк өтө маанилүү деп ойлойм. Кадамжай менен Айдаркен шаарынын аралыгы 40 чарчы метр. Ал эми бул жакка келип кетүү үчүн ошол эл үчүн абдан эле кыйын болуп атат. РСК банк салынып, эмне үчүн жабылып калды десе, алардын жообу пайда таппай калдык деп. Качан эле биздин РСК банктар пайда таппай калат. Ошол эле коммерциялык банктар, Мөл Булак, Компаньон, Финка банктар ошол эле жерде жакшы эле иштеп жүрөт. Ошондуктан ушул маселени карап чыксак, урматтуу Алмаз Акуджанович, ошол маселени контролго алып, элге шарт түзүп бериңиздөрдү өтүнөм. Андан кийин дагы бир маселе, биз билгендей мугалимдер, медиктер айлык маянасы аз болгондуктан көбү үй алганга мажбур болуп жүрүшөт. Ипотекалык кредитти болсо алганга өтө оор болуп атат. 30% төлөшөт. 30% төлөй албай, ошондуктан ипотекалык кредитти ала албай калып атышат. Ошол маселени да бир карап чыксак, ошо биздин мугалимдерге, медиктерге кандай жеңилдик кылсак болот? Рахмат.